Биз айттык, биз айтып аткан жокпуз, дүйнөнү ташта, кереги жок, дервиш болуп кет, тентек болуп кет, арымдардын тилин укпай, тоготпой, өзүнчө эле тазалыкка да көңүл бурбай, элден бөтөн болуп кет деген жокпуз. Бул дүйнө жаралгандан кийин керек, бирок канчалык керек деген суроого жооп бериш керек да. Дүйнөдө иштеш керек экен, бирок канчалык керек? Мусафирга канчалык жүк керек болсо, ошончолук керек. Кыргызда сөз баккан ата бабаларыбыздын аталарыбыз отурат алдыңкы сапта. Артык дөөлөт баш жарат дейт. Мусафир адам бардык жүгүн албайт да. Мына биз 2 күнгө Бишкектен аракет кылып, Чубак устаздын академиясын сагып өтүп атабыз. Арасында былтыр ошо Нарын калды эле, Нарын аракет кылып, аталарыбыздын, устаздардын батасын алалы деп даават ниетинде, илим кербен ниетинде келдик. Керектүү эле жүктү алдык, 2-3 сом ашып кетсе, анын акчасын албайсыз, ал колдонулбайт деле. Демек биз бул дүйнөдө төбөлүк кылбайбыз. Мына биз окуп аткан Египетте деле мен Кудаймын, жөнөкөй эмес, ана Роббукумул аала, чоң Кудайыңармын деген фараон деле өлүп кетти да. Демек бул ар бир кайта турган дүйнөдө өзүнө керектүү оокатын алып, негизги максат Кудайдын астына жолугууга даярдануу деген сөз. Бул деген сөздө сиз туура түшүнүңүз. Байлык болсун, колдоо болсун, жүрөккө кирбесин. Ошол көрөкат байлык сиздин көзүңүздү боеп, көзүңүзгө таңуу тагып, Кудайдын жолунан алыс кылып койбосун. Ата-эненин дуасынан, келинчекке көңүл буруудан, балдарга, кыздарга мээрим төгүп тарбия берүүдөн алыстатып койбосун. Алыстатып атса, анда билиңиз, ошол дүйнө сиздин жүрөгүңүзгө кирип, сиз дүйнөнүн жана напсиңиздин жетегинде экендигин билиңиз. Ар ким өзүнө суроо берсин. Ар ким өзүнө суроо берсин. Ошондо айтып атат, дүйнөгө толук башоту менен киришип, дүйнөнүн кулу болуп калгандан эскертүү дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жума күнүндө минбарга чыгып ушинтип айтат, "Таиса абду динар" дейт. Бул хадисти имам Муслим алып келет. Бул динар деп илгери алтын күмүш тилден айтканга, бүгүнкү күндө өзгөрүп атат. Алтын күмүштүн кулу эч качан жакшылык көрбөйт деп атат. Анткени ал атасына убакыт ажырата албайт. Ал үй бүлөсүнө мээрим төг албайт, ал балдарына аярлуу жакшы сөзүн айта албайт да. Ошон үчүн биз бүгүнкү тапта намазыбызды негизги парыздардан бекем тургузуп, бекем болуп, орозо негизги парыздар, Рамазанда кынтыксыз орозону кармап, бай адамдар зекетин чыгарып, мүмкүнчүлүк болсо ажылыкка барып, мына илимий сапар, имандын курчуктуруусу үчүн дааватка чыгып, жамандабай, бирок ошол тартиби менен илимдүү адамдар менен кеңешип, даңгылардан, муфтияттан уруксатын алып, анан Кудайдын буйруктарын колдон келиши өтөө менен биргеликте бул динибиздин жарым бөлүгү болот. Кудайдын ушул буйруктарын өтөө менен биргеликте экинчи жарым бөлүгү адамдардын, жакындардын акысын бериш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Куранды чечмелеп жатып айтат: "Ва а'ти ли кулли зи хаққин хаққа." Ар бир акылуу адамдардын акысын өтөп бериңиз дейт. Мындайча айтканда, жашоо ошо биздин мойнубузда милдеттер бар, ошо милдетти өтөңүз дейт. Эң биринчи милдет ал сиздин ата-энеңиздин астындагы милдет. Бизде Кыргызда башка улуттан айырмасы ата байкуш балдарын чоңойтам деп жан үрөп, ошону кийин милдет деле кылбайт экен да байкуш. Ошо бир чет ошондон да бала көп эсиркеп, атасынын кадырын билбей калат экен да. Ал убагында атасы эмне деген кыйынчылыкты көргөн, ушундай болуп эрге, мындай эрезеге жетип, ушундай оор дээлешине эмне деген мээнетти кетирген атасы. Аны ата милдет кылбайт экен байкуш кыргыздын аталары. Баланы сезбей ошо атасына айылда, мисалы Нарында дейли, ушул жерде Кочкордо атасы мээримге зар болуп жүрсө, ал ошо дүйнө деп ошонун аркасында жана башка себептерди улам атасын зыярат кылып келип батасын алууга чыгын албай калат да.